Götürsөң ал олдосуң. Мая калай таштап салып турбайбы? Ооба, таштандылар ушинтип чогулат. Маалыматтарга ылайык, таштандылардын басымдуу бөлүгү желим нерселер. Анткени пластиктер идиш-аяктарды, оюнчуктарды, тиричилик буюмдарын, приборлорду, таңактарды, бөтөлкөлөрдү жасоо үчүн колдонулат. Көптөгөн пластмасса буюмдар бир жолу гана колдонулган соң ыргытылат. Койчай. Базар жок. Ошондой экен, а? Базар жок. Бутталып кетти го адам аны. Кесок менчер. Ошо не стол жаман мүлөт да кой. Кеттик мында. Мон алалы. Таксы эле сал да бир бөтөлкөдө эмне болмок эле. Көтөрсөң ал олдосуң. Эдвард Лоренц биринчи жолу 1961-жылы көпөлөк эффектиси түшүнүгүн киргизген. Анын маңызы Камчаткадагы көпөлөктүн канаттарынын кагышы Москвадагы борон чапкынга таасирин тийгизет. Биздин учур менен салыштырганда сен таштаган бир желим идиш тонналаган таштандыга жол ачат. Мисалы 2022-жылы Ысык көлдүн түбүнөн 12 кап желим бөтөлкө алып чыгышкан. Чыдап кеттик Оска. Кет, буларды алайым. Ал эле көлдүн улгой эле. Өз сайына келип ошо жерге эле чөз. Болбой калат го. Желимге таңгакталган суусундук, тамак аштарды сатып алуу менен адам күл жана шлак, ошондой эле оор металлдарды, диоксиндерди жана фуранды аба менен кошо сиңирип алат. Бул заттар рак жана неврологиялык ооруларды пайда кылып, иммундук, нерв жана эндокриндик системаларды жабыркатат. Пластмассадан жасалган буюмдарды чыгарган заводдор жылына 400 миллион тоннага чейин көмүр кычкыл газын атмосферага бөлүп чыгарат. Учурда 800гө жакын жаныбарлардын түрү желимге уулануудан улам жок болуу коркунучунда турат.